أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Dünya mata, қолдана тұрған, пайдалана тұрған бұйымдардан тұрады. Dünya өзі бұл пайдаланушы, уақытылы нәрсе. Бірақ ошол пайдалана тұрған нәрселердің ең жақшысы диндар, жақшы аял дейді. Демек, аялдың диндарлығы бола тұрған болса, дүйнөнүн үчүндөн канча рахат ала турган, пайдалана турган, колдоно турган нерселер бар, ошолор үчүн эң жакшысы бул диндар аял дейт. Демек, диндар аял сизге кандай рахат тартуулайт, кандай жакшы жашоо куруп бере алат, андай жашоону, андай рахатты эч ким тартуулай албайт дүйнөдө деген сөз. Аял кишини Аллах Таала ушундай бир улуу, бийик даражада жараткан. Алымдар айтат, аял киши кыз баланы эгерде ата-энеси жакшылап тарбияласа, адебини жакшынакай берип, Кудай Тааламды таанытып, анан кийин турмушка узата турган болсо, ошол турмушка узаткан учурда бул ата-энесине бейиш важип болот дейт. Сөзсүз бейишке кирүү деген чечим чыгат. Аялдын, аял затынын болуусу бул эле жакшылык да. Аялдын болуусу эле жакшылык. Алымдар айткан, балалуу болуу бул неамат, кыздуу болуу бул рахмат деп айткан да. Неамат дегени Алланын белеги, ага сурак бересиз. Рахмат дегени Алланын мээримине себеп боло турган нерсе келди да. Эгер ошону жакшы колдонуп койсоңуз, анын себебинен Алланын рахматына, мээримине кирип кетесиз да. Неамат дегени туура колдонуш керек. Сиз дүйнөгө ага муктажсыз, туура колдонбосоңуз, анда сиз күнөөкөр болуп каласыз. Алланын рахмат экен да кыз балачы. Кандайча рахмат? Жакшы тарбиялап туруп турмушка берсеңиз, бейиш сизге важип. Үйлөнгөндөн кийин кимдин никесин өтө турган болсо, кимге турмушка чыккан болсо, ал эркек киши менен тозоктун ортосундагы перде. Ал күйөөсүнүн ыйманын толуктоочу. Эгер канча жашаса тирүү болсо, анын таманасында бейиш турат. Аялдын болуусу бул өзү рахмат экен да. Аял затынын болуусу бул Аллах Тааланын мээримдүүлүгү да. Демек, дүйнөдөгү колдоно турган нерселердин эң жакшысы бул диндар аял деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Башка хадисте Абу Саид Худри радиаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Iyyakum wa khadra'ad diman." Силер тезекчи доңуздан сактангыла дейт. Тезекчи доңуздан сактангыла, тезектин доңузунан сактангыла дейт. Анан айтылынды: "Ама хадрауд диман." О Алланын элчиси, тезектин доңузу деген эмне болуп кетти? Десе, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ал-мар'атул хаснау фи манбатис су." Жамандыктын уюгундагы сулуу аял деди да. Сулуу аял жамандыктын уюгунда болгон. Сырткы көрүнүшү сулуу, чырайлуу, кооз көрүнөт, бирок жамандыктын уюгу дейт. Сыпаты жаман, ички дүйнөсү бузук, көз карашы бузук, адам менен мамилеси, талабы, эңсөсү бузулуп калган, адамдык касиеттен чыгып кеткен. Мына ушуларды не деген экен Пайгамбар алейхиссалам? Тезектин доңуздарынан сактангыла деп айткан экен. Булардан сактангыла. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga ayyun nisa'i hayr деген суроо берилди. Ар бирибизде эле бул суроо бош керек. Аялдардын кайсынысы эң жакшы? Эң жакшы аял ким? Кимге үйлөнөйүн? Кызымды кандай тарбиялайын? Аялымды кандай сыпатка алып келейин? Аялдар боло турган болсо, кайсыл сыпаттарда болсо мен эң жакшы аял болуп эсептелем. Эң жакшы аял ким деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'га кайрылышты. Десе Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Аллати тасурруху иза назара." Күйөөсү ага караганда күйөөсүнү сүйүнткөн, кубанткан биринчи сыпат. Экинчиси тутиуху иза амара. Ага буйрук берген учурда күйөөсүнө моюн сунган аял. Айтканын кылган аял. Үчүнчүсү вала тухалифуху фи нафсиха ва малиха бима якра. Күйөөсү жакпаган нерсе менен байлыгы жана өз жанында күйөөсүнө карама каршылык кылбаган аял. Мына ушул аял аялдардын ичинен эң жакшы аял болуп эсептелет, мыкты аял болуп эсептелет деди да. Демек күйөөсү караганда аны сүйүнткөн болсо, сырткы көрүнүшү менен, өзүнү алып жүрүүсү менен,
жыпар жыты менен, жүзүндөгү жылмаюусу менен, үйдү кармап туруусу менен, күйөөсү караганда, аны караганда сүйүнсө да, сыймык менен караса, сүйүнүч менен караса, алхамдулилла деп Аллага шүгүр айтууга себеп болсо бир караган элечи. Карап алып эле эми сабыр кылайын деп, сабыр хадистерин эстеп, сабыр кылсам эмне себеп болот дебестен, караганда сүйүнүчкө себеп боло турган болсо, мына ушул аял эң жакшы деди да. Демек аялдын жакшылыгы күйөөсүнө кылган мамилеге карап туруп баа берилет экен да. Эгер караганда аны сүйүнтүп аткан болсо. Экинчиси, буйругандага моюн сунса, итаат кылса. Канчалык деңгээлге итаат кылууга шарият буйрат? Куфурлукка чейин. Капыр болуп калбай турган деңгээлде эмне жакшы иштерди айтып аткан болсо, кыл деп, ошого чейин моюн сунулуп кетиле берет да. Эгерде күнөө ишке буйрулса, ага моюн сунуп туруп Алланын өкүмүнө каршы күнөө кылып койсо, Алланын өкүмгө байланыштуу ширк кылып кое турган, капырлык барып кала турган деңгээлде гана күйөөсүнө моюн сунулбайт, калган баардык жакшы иштерде күйөөсүнө моюн сунуш керек экен да. Жакшы аялдын сыпаты ошондой болот экен. Бир күнү бир келин бир алымга келип кайрылып калды суроо менен. Мен мурда турмушка чыга элек кезимде аябай намазды көп окуйт элем. Орозо көп кармачумун. Куран окуганда өзгөчө бир рахат болот эле, башкача бир дамын татат элем. Ибадаттын бир дамы бар эле, таттуулугу бар эле. Бирок турмушка чыктым. Турмушка чыгып азыр бир канча убакыт өттү, азыр ошол сезимди мен таппай жатамын деп да. Жок, имандын даамы жок. Диндин рахаты жок болуп калды. Дин менин мойнумдагы бир жүк катары көрүлүп калды. Десе анан ошондо молдеке андан сурады, сен күйөөңө кандай мамиле кылып атасың? Күйөөңдүн акысын берип жатасыңбы деди да. Десе аял таң калып, дамла мен сизден сурап атам, Алла менен болгон мамилемди. А сиз мага айтып жатасыз, күйөөң менен мамилең кандай деп атасыз дейт. Десе анан ошондо тиги молдеке пайгамбарыбыздын хадисине далил кылып, аял киши иманынын даамын тата албайт, хатта туадди хакка заужиха, өзүнүн күйөөсүнүн акысыны бермейинче, ада кылмайынча имандын даамын тата албайт деген хадисти далил кылды да айтты. Демек сен турмушка чыккандан кийин күйөөңдүн акысыны демек тебелеп коюп атасың, бере албай жатасың, ошондуктан имандын даамы кетип калды депчи. Ошондуктан урматтуу туугандар, аял заты эгерде өзүнүн дининин аркылуу рахаттанууну каалаган болсо, тахажжудка кызыгуу менен туруп, намазды окугандыктан жүрөгү кубанычка батууну кааласа, анда күйөөсүнө итаат кылыш керек экен, күйөөсүнүн акысын бериш керек экен. Шарият ушундай кылып койгон, бири-бирибизге байлап койгон да. Аял кишини эркекке, эркек кишини ата энесине байлап койгон.